Assalamu alaikum. Mına biz Sokuluk rayonu Aral ayılına geldik. Uşul meçitte biraz köygöylөр bardığı sebebinен azan айтылбай баягы документи уруксаты жок, микрофону жок моментип азан айтат экен да. Ошону сиздерге бир кайрылуу жасоо максатында бираз колунда бар инсандарга жардам кылуусуна ушу мечиттин документинин бүтүп калышына себепчи болуп калалы деген ой максатта келип тартып атабыз туугандар. Мына ошо документи жок мечит деп, анан могу соседтерден ушу бир киши бар экен. Ушулар микрофонду да койдуртпай жана азан айттыртпай тынч усталат деп муфтиятка чейин да барган экен. Сөздүн кыскасы мына бул Арал айылында мечит деген алыс экен аябайчы. Анан жаш өткөн адамдар бар, аксакал адамдар алыс каттагандан кыйналып, же мечитке бөлүнгөн жер жок. Мына ушул мечиттин жанындагы мынагу үй участкасынын жарымын 1 сом акчасы жок бекер бөлүп бериптир. Эме кылганга ошо мечит салып алыңыздар депчи. Анан бу карапайым калк бирдекиде мечит салып көрбөгөн, көп нерсени түшүнбөй, жер берилгенине сүйүнүп, анан көп боорукер адамдар себепчи болуп, ортодон ушу мечитти тургузушкан. Тургузгандан кийин документ жасаганына 150 000 сом акча кетет деген экен. Булар ошону эле угуп алып, мечитти бүткөндөн 150 000 сом жыйнап барышса, мечит курулардан алдын биринчи проект түзүлүш керек экен. Проект түзүлбөй туруп мечит курулган деп 200 000 сом айыппул салыныптыр. Анан ошол акчасы жок себептен ушу документ жаза албай, айыппулга да тияка да акчасы жетпей, азыр намаз окулбай калыптыр да, азан айтылбай жума намаз окуганга уруксат берилбей. Ошол себептен эми жана боорукер калкыбыз, элибизден ушул мечитке колунан келген адамдар, акчасы көп, баягыда көрбөдүкпү, ооруган биздин жарандар, жаш балдар ооруганда кыргыз элинин боорукерлиги канча адамга жардам берди, канча деген миллиондор которулду. Ошол сыяктуу эле ушу мечитке дагы колунда бар адамдар ушу жардам берсе деген үмүттө. Ушу мечиттин документин бүтүп, уруксат берилип калышына себепчи болуп калайын деп атайын келип отурабыз туугандар. Мына азыр ошол эме боюнча ушул жамааттан дагы сурап билебиз. Салам алейкум. Мынакей аксакалдар, ушул мечитти азыр бир сыйра мен тарттым, көрсөттүм. Эми сиз эмне себептен ушул мечитке азыр жума окуганга уруксат берилбей атат? Анан мечит сиздерге мындан башка мечит барбы жакын жерде? Ошо тууралуу өзүңөрдүн эмеңерди айткыла, пикириңерди. Сөздү кимден баштайбыз? Сизденби? Айта бериңиз. Assalamu alaikum cemaat. Buna bizde Aral ayılının cemaati. Buna şu mescit bizge canı bütkön. Yakında canı bütkön. Bunun bizim kılgan getirgen hatamız şu dokumentin sponsor gelse biz var, biz cemaat suyungönden mescidimiz yok le. Namazgana da okuytelek. Sponsor gelip sal verem dese suyunu Allah'a şükür deyip bari suyunabız da. Mescit bolatken bizde de dokument çağını biz şunuguz yok. Özümüz buna ayıldın turgunlarımız. Şoka bizde hazır az problem olsa dokumentini bütürüş gereken. Eğer de dokument bol olsa mescit yağlat deydi. Biz o şoka kapağız. O şoka bizge eğer mümkünçülük olsa şu dokumentini bütüştürüp verişseler çok жақсы болмақ. Ошондой кыргыз элине кыскасы биринчи кайрылуусу бул мечитти кураарда эми мамлекет мыйзамды ар бир пенделе биле бербейт. Мыйзамдын негизи боюнча биринчи проект курулуш керек экен. Проект чейилгенден кийин ошонун негизинде мечит салыныш керек экен. Булар аны билген эмес кыскасы. Мечитти баягы ушул кошунасы могу артында турган үй. Өзүнүн жанынан бекер өзүнүн участкасын жарымын бөлүп берген. 1 сом сураган дагы эмес, бекер. Ошондон сүйүнүшүп спонсорлор тарабынан мечит тургузулган. Анан документке канча акча кетет деген буга? Жок, штрафка чейинки документ бүтүрүшү. 150 000 сом менен бүтөт деген экен. Булар мечит курулгандан кийин барган, документ жасатабыз деп барса, проект түзүлбөй курулгандыгы себептен 200 000 айыппул салыныптыр да. Эми элдин каражаты ошого жетпей аткан себептен эми биз кайрылуу жасап атабыз да. Эми колунда бар инсандар Кудайга шүгүр Кыргызстанда көп эле зекет кылып, өзүнүн
бере турганын шартына жараша берсе ушу мечиттин документинин бүтүп калышына себепчи бололу деген ой менен кайрылып атышат. Мындан башка мечиттер барбы биякта? Бар, алыс. Бирок алыс, барыш кыйын. 2,5 километр, бияғы 2 километр. Бияғы 2 километр, бул жак сол жак тарабы 2,5 километр дейт. Ошого эми жаш өткөн аксакалдардын көбү басып баргандан кыйналат экен. Анан ошого мечит курулуптур сонун болуп, бирок документтин себебинен гана жума окуй албай, намаз окулбай атыптыр да, жабылып кетиши да мүмкүн дейт. Ошого кайдыгер карабай, кыргыз элим колуңардан келген жардамыңарды көрсөтүп, мен ушул эмеге экранга